Өзгөргүсү келген адам ар дайым эл менен, журт менен тил табыша билет. Курсташтары менен, мугалим менен жүргөн жеринде коомдо тил табыша билет. Мен көп айтам, кыз киши кыраак адам болуш керек. Ар ким менен тил табыша билиш керек. Кыз киши, өзгөчө кыз киши. Эркекторго биз өзүбүзгө керектүү адамдар менен тил табышып, анан керексиздер менен тил табышпай кете беребиз. Аял киши көп адам менен жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, тил табыша билишиң керек. Эртеге кайненең ажаан болуп чыгышы мүмкүн. Болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошону ажаан кемпирдин тилин таба билишиң керек. Кайненең жакшы болушу мүмкүн, кайнежең ажаан болушу мүмкүн. Анын тилин таба билишиң керек. Кайнатаң ар бир ишиңе киришип турушу мүмкүн. Олтур, мону алып бер да. Анын тилин таба билишиң керек. Нажих адам, ийгиликтүү адам, өзгөргүсү келген адам ар ким менен тил табышты үйрөнүш керек. Коомдо ар ким менен тил табыша билиш керек. Ар кимдин көңүлүн ала билиш керек. Кимге эмне жагат? Кыраакы адам мында карап туруп, сага эмне жагат, эмне жакпайт байкайт. Ошого жараша мамиле кылат. Карайсың, күйөөңө эмне жагат, эмне жакпайт. Жакканын кыл, жакпаганын анын астында кылбашың керек. Кайненеңди карайсың, кайненең эмне жагат? Мактаган жагат, только макта. Кемчилигин айта көрбөгүн. Кемчиликни айткан кимге жагат? Силерге жагабы? Сен мундайсың деп айткан жагабы? Эч кимге жакпайт, эч ким айтпаса, ой, сен кыйынсың, жылдызсың, сулуусуң, татынакайсың деп турса жагат да, кемчилигин айткан жакпайт. Бирок кемчиликти татынакай жол менен сен мындайсың деп, мындай кылып койсоң жакшы болот эле деп мындай сылык сыпат түшүндүргөндү баарыбыз жакшы көрөбүз. Кемчиликти айтканды баарыбыз жаман көрөбүз. Демек, эл менен ушундай мамиле кылышың керек.